Салам достор, сиздер менен Мирлан Батырханов. Бир убакта мен Шоро компаниясында соода агенти болуп иштеп жүргөнүмдө мен өзүмдүн бизнесим ээси болууну көп кыялданчумун. Жана кантип өзүмдүн бизнесимди баштасам, эмнеден баштасам, кимден үйрөнсөм болот? Менде бизнес баштоого каражат да жок болчу, алгачкы старт капитал да жок болчу, тажрыйба да жок болчу. Мен кимден үйрөнүшүмдү билбейт элем. Ушул суроолор көп болчу, бирок жооп жок болчу. Анан бир убактарда тааныштардан, жакшы тааныштардан бирөө сунуш кылып калып, жана менин атам кошо сунуш кылып калып, биз пакта бизнесин жасап көрдүк. Инвестордун акчасы менен, өзүмдүн акчам менен эмес, инвестордун акчасы менен иштедик. Жана инвестор менен иштеген мага жакпады, бирок бул алгачкы менин бизнестеги тажрыйбам болуп калды. Негизинен инвестор менен иштеген мага жакпагандыктан мен кантип өзүмдүн аз болсо да акча менен бизнес баштасам болот деп изденип караштырып жүргөндө мага жакын адамдардын бирөөсү тармактык маркетинг бизнесин көрсөтүп калды. Буга чейин мен 2-3 жолу тармактык маркетинг бизнесин көргөндө мен анча маани берген эмес экен, мага маалыматты толук жакшы берген эмес экен. Ошол учурда мен жакын адам чакырганда мен толук маалымат берген күчтүү кураторго жолугуп калдым да, ал мага толук бул бизнестин күчтүү жактарын көрсөтүп бере алды. Мен алгачкы ирет эле мына мен бул бизнести кимден үйрөнөм деген суроого жооп таптым. Ушул адамдан үйрөнсөм болот экен биринчиден, экинчиден мага бизнес баштоо үчүн өтө чоң 100 миң, 200 миң же 20 миң доллар же 50 миң доллар деген акчанын кереги жок экен. Мен арзубаган кичинекей акча менен баштасам болот экен деп мына 30 миң сомду карызга алып баштаганмын. Мына ошол алгачкы тармактык маркетинг бизнесинде мен көп тажрыйба алдым. Жарым жыл иштеп ал жерде жакшы ийгиликке жете албадым. Андан кийин башка Кыргызстандан чыккандагы башка жаңы чыккан компанияда иштеп көрдүк. Ушинтип бир жыл ичинде мен 2 башка компанияда иштеп көрүп, экөөсүндө тең жакшы ийгиликтерге жете албадым. Бирок мен чоң тажрыйба алдым, чоң мектеп алдым. Бизнести жасоо, аны раскрутка кылуу, аны элге таанымал кылуу жана команда кура билүү деген сыяктуу көптөгөн жаңы нерселерди үйрөнүп алдым. Ошондой эле көчөдө кайсы жерде болбосун адамдар менен оңой таанышып кетүү, оңой тил табышып кетүү сыяктуу көптөгөн сонун жөндөмдөрдөн өтүп алдым. Ошол мезгилде мен жаңы эле үйлөнгөн учурум болду дагы. Ушул тармактык бизнес аркылуу мен өзүмдүн болочок жубайым менен Дарья Батырханова, Дарья Назарлиева ал мезгилде таанышып калдык. Жана ошол мезгилде жаңы үйлөнгөн мезгилде мен эмне кылсам деп ар кайсы варианттарды жасап жүрдүм. Жубайым болсо ошол мезгилде Фабелик компаниясында косметика көрсөтүп элдерге кошумча акча табуу максатында катталган болчу. Менде болсо башында көптөгөн суроолор бар болчу. Мен тармактык маркетингге мамилем эки түрдүү болуп калды. Көптөгөн суроолор бар эле. Же тармактык маркетинг анча эмес бизнес, же болбосо бул Кыргызстанда туура эмес жолдо кеткен деген суроолор көп болчу. Жана мен кээ бир аферист наставниктерди да көрүп калдым. Кээ бир компаниялардан анан ошол себептен да көптөгөн суроолор болду. Бирок мен эч убакта тармактык маркетинг бул аферисттер же жалганчылар дебейт элем. Ошондой дагы бул окшойт деген суроолор бар болчу. Ошол эле мезгилде мен тармактык маркетингде балким мен өзүм жакшы иштей албадым. Мен ушундай өтө алсыз ишкер окшойм. Же болбосо мен бир нерсени билбей атам, мен бир нерселерди туура эмес жасап атам деген дагы суроолор болуп атты. Же менде проблема, же тармактык маркетингдин өзүндө проблема деген мамиле болуп калды. Ошол мезгилдерде мен ар кайсы тармактарды өзүмдү издеп жүргөнчө тренингтерди сатуу боюнча, адамдар менен көчөдө кайсы жерде болбосун оңой таанышуу боюнча, ошондой эле жигиттер кыздар менен оңой таанышуу жана алар менен оңой мамиле куруп кетүү боюнча сабактарды жасаганга аракет кылып, тренинг бизнесин аракет кылып жүрдүм. Ошол мезгилде мен тармактык маркетингде көптөгөн күчтүү билим берүү системасы бар экенин билип, мен интернеттен дайым бул тармакта жакшы ийгиликке жеткен адамдардын видеолорун жана ошондой эле макалаларын окуп турчумун. Ал мезгилде видео көрүү кымбатка турчу, мен көбүнчө макалаларды окуганга аракет кылат элем. Анан ошол мезгилде мен тармактык маркетинг компанияны көрсө тандоо билиш керек экен деп, тандоо илимин, тармактык маркетинг компаниясын туура тандоо илимин өздөштүрүп калдым дагы. Андан кийин мен Фабеликти көңүл буруп карасам, көп жагынан, көп параметр жагынан Oriflame компаниясы дагы Фабелик компаниясы көп жагынан туура келгендей болду. Бирок Фабелик компаниясында Дарья иштеп аткандыктан жана анын ассортиментин жакшы билгендиктен жана биз ошол компанияда иштеген адамдар жакшы таанып калгандыктан биз Фабеликте иштей беришти туура көрдүк. Ошондой эле мен Россиянын компаниясы биздин элге жакыныраак болот деп, чет өлкө Европа, Америкаларга караганда Россиянын компаниясы биздин элге жагымдуураак жана жакыныраак болот деп Фабеликти туура көрдүк дагы. Биз Фабелик бизнесин баштадык. Ошол мезгилде мен Фабеликте иштейм деген оюм жок болчу. Мен Кореяга документтерди тапшырган болчумун. Келинчегим Дарья да Кореяга барам деп ойлоп аткам, бирок боюнда болуп калып Кореяга барбай турган болду. Ал эми мен болсо барам деп ойлоп жүргөм, бирок ишке чакыруу боло элек болчу. Ошол мезгилде мен Дарьяны директор болгондо жардам берем деп, Фабеликтен жакшы ийгиликке жеткен жардам берип коюп, мен Кореяга кетем деген ниет бар болчу. Берилип иштеп отуруп, биз 3 ай ичи жайында иштеп отуруп, биз 3 айда Фабеликте директор деңгээлине чыктык. Анткени тажрыйба жакшы болчу. Анан ошентип иштеп отуруп мына директор болуп калдык. Ошол как раз мен директор болгон
учурда мени Кореяга чакырып калышты. Кореяга чакырып калганда мен бир нече варианттарды ойлошум керек болду. Биринчиден, бул бизнести эгерде мен таштап кетчү болсом, Дария жакында төрөмөк дагы. Албетте бул бизнес кароосуз калмак дагы. Бул жаңы бизнес болгондуктан ал жерде лидерлерибиз көп нерсеге үйрөнө элек. Фаберлик бизнесибиз кыйрап калышы мүмкүн эле. Биринчи суроо ушул болду. Кантсем? Кореяга мага аябай жакшы айлыкка $1000 чакырышты. Андай акча эч убакта таба элек болчумун. Ал эми Фаберликте $1000 чыга элек болчук, бирок биздин кураторубуз Махабат Абдикаримова ошол мезгилде $1000 таап аткан болчу. Ошол себептен бизге бул сонун үлгү болуп берди. Ошол мезгилде мен Кореяга барсамбы же калсамбы деген ойдо болгондо, Корея боюнча мындай ойлор келди. Эгерде мен Кореяга барып иштечү болсом, албетте мен 2 жыл 3 жыл иштеп, жакшы акча топтоп келип, мен кандайдыр бир дүкөнбү же ресторанбы, кафеби өзүм жакшы билген темада бир бизнес ачсам болот деген ойдо болдум. Албетте бул жакшы нерсе болмок. Ошондой эле мен ар кайсы тармактарды иштеп көрүп, өзгөчө мен козу карын өстүрүү тармагында кызып аткан болчумун. Айыл чарбасына балким ошол тармакты ачам деген ой болчу. Ал эми кыргыздар билесиздер, айыл чарбасына көбүрөөк жана өндүрүшкө көбүрөөк жумшайт бизде, оор жумушка. Ошол себептен барсам деп жүрдүм. Бирок мен 2-3 жылдан кийин келгенде өзүмдүн жашаган шаарымды, мамлекетти, элди жакшы сезбей калышым мүмкүн деп түшүндүм дагы. 2-3 жылдан кийин мен бизнес ачканда ал бизнес болуп кетпейби? Биринчиден белгисиз болчу. Экинчиден мен шаарды жакшы сезбегендиктен көп каталар жасап банкрот болуп калышым мүмкүн деген туура ойлор келди. Андан кийин мен көптөгөн тааныштарым барып келишти. Алар дал ошондой мен ойлогондой абалга түшүштү. Мен болсо Фаберликте калууну туура көрдүм дагы. Азыр аз болсо да ушул бизнести бар бизнести кармап калайын дагы. Келечекте мен 3-4 жыл өмүрүмдү башка бирөөнүн бизнесине кетирип, андан кийин банкрот болуп, ошол өмүрүм дагы акчам да жок болуп калбасын, же акчамдын жарымын жоготуп албайын. Андан көрө мына бар бизнести өнүктүрүп ушуну өстүрүп алайын деп тура көрдүм. Жана ошол эле учурда жаңы эле курулган үй бүлөнү таштап кетүү дагы мен үчүн кыйын болду. Анан ушул Фаберлик бизнесине толук киришип иштеп аттык. Башында жалгыз иштеп аттым, андан кийин декреттен келинчегим чыгып, биргеликте офис ачтык. Фаберликте сонун деңгээлдерге чыктык, жакшы акчалар таба баштадык. Керектүү акчаларды керектүү жактарга иштете баштадык. Үй ремонтуна жана автоунаага көптөгөн чет өлкөлөргө чыга баштадык. Жана мен бул бизнести эл аралык деңгээлге чыгаруу аракетинде ар кандай чоң шаарларга бара баштадым. Бирок биз чоң деңгээлге чыгарууда каталарды жасап, тажрыйба жок болгондуктан алып кете албай бир топ кыйынчылыктарга дуушар болдук. Ошол мезгилде биз дагы ар кандай бизнестер жасасак окшойт деп, ар кандай бизнестерди, бирок акчабыз жакшы түшүп аткан болчу, бирок байып кетерлик деңгээлде эмес, ачка калбай турган деңгээлде жана жакшы орточо жашай турган деңгээлде түшүп атты бизге. Ошол мезгилде биз айына 80 миңден 100 миңге чейин Фаберлик бизнесинде акча таап аттык. Бирок бул биз офис кармагандыктан бизге бул ошол офиске көп нерселерге керек болгондуктан бул акча өтө деле көп сезилбей аткан болчу. Анан эл аралык деңгээлге чыгуу аракетинде жыгылып калдык да, бирок биз башка бизнестерди жасап көрөлү деп 8ге жакын ар кандай стартаптарды, ар кандай бизнестерди жасап көрдүк. Кээ бир бизнестерди өзү кыйрап калды, кээ бир бизнестер 1 жыл иштеп дагы пайда көрбөдүк. Кээ бир бизнестерде базар кичинекей, базар даяр эмес экенин түшүндүк. Ал эми кээ бир бизнестерде базары кичинекей экенин көрүп, өзгөчө гүл жеткирип берүү, белек жеткирип берүү компаниясы ачып иштетип көргөндө базар кичинекей экенин көрдүк дагы. Көптөгөн бизнестерде өзүбүздү көрө албадык. Бир гана сулуу салон Дария деп ачылган, бизге чейин ачылган сулуу салон бизге туура келди да, ошол салонго көбүрөөк берилип иштедик. Өзгөчө Дариянын бул кыялдануусу болсу, ошол себептен бул бизнести кармап калган аракет кылдык да, кыймыл-аракет жасай баштадык. Берилип ошол бизнесте дагы иштеп аттык. Ошол эле мезгилде бир жыл, бир жарым жыл бир нече башка бизнестерди жасап көрүп аттык. Албетте ушул бизнесибиз көбүрөөк убакыт бөлүп, көбүрөөк каражат киргизип, көбүрөөк аракет кылдык. Жана Дария толугу менен ушул бизнеске киришти. Бирок биз ошол башка бизнестерди жасап көрүп аткан мезгилде, мына биз Фаберлик бизнесин куруп койгон экен элек. Биз толугу менен иштебесек дагы, бир жумада бир күн, кошуп келгенде бир күн 7 саат, 8 саат, 6 саат иштегенде дагы бизге ай сайын иштесек иштебесек 40 миң, 50 миң сом түшүп туруп атты. Бул мына дүкөндүн же ресторандын эсине окшоп бизге акча түшүп берип атты. Анткени дегенде биз куруп койгон команда жана көптөгөн кардарлар биз барбызбы, жокпузбу өз үчүн алып турду. Ошол мезгилде биз башка бизнести куруп алдык. Бул мына Дария деген сулук салону. Ошол Дария сулук салонун биз иштетип атканда 7 ай бою ал арендага гана иштеп атты башында. Андан кийин биз 3 жыл бою тапканыбызды кайра ошол салондун өзүнө киргизип аттык. Анткени дегенде биз ал салонду чоңойтуп аттык. Ошол мезгилде биз Дария сулук салонунун жакшы
шаар иши атактуу деңгээлге өстүрө алдык дагы. Мен кайра фабрикке келүүнү туура көрдүм. Көптөгөн нерседе ойлонуп жүрдүм. Дароо фабрикке келишти ойлободум, бирок ойлонуп көрсөм көп жагынан фабрик бизнеси эң күчтүү бизнестерден экен. Анткени дегенде, эгерде мен сулуу салонду Бишкекке аччу болсом, Жалал Абадка аччу болсом, мен үй бүлөнү көрбөстөн ошол жерде жашашым керек болот эле дагы, Дарыядагы акырындык менен көчүп барыш керек болот эле. Биз көчмөн элине окшоп ар кайсы шаарда жашашыбыз керек болмок эле. Бул көптөгөн ыңгайсыздыктарды жаратмак жана балдарыбызга мунун айынан кыйын болмок. Бул биринчи вариант. Экинчи вариант болсо, биз эгерде франшиза жолу менен башка адамдар аркылуу ошол салондарды аччу болсок, бул көп жагынан тобокел жана анын системасын куруусун, система контроля, ошол сыяктуу система бухгалтерия, система юр коргоо жана ошол көптөгөн нерселерди жасоо үчүн көптөгөн билим, көптөгөн ресурстар керек экен, жана көптөгөн тобокелге барыш керек экенин түшүндүм дагы. Ошол эле учурда биздин колубузда ошондой бир нече мамлекеттерде, бир нече шаарларда алып кетсе болчу, чоң деңгээлге алып чыкса болчу фаберлик бизнеси турда. Мен фабрик бизнесин туура көрдүм дагы, көбүрөөк онлайн катары муну дүйнөлүк деңгээлге чыгарса болот экен. Ошондой эле жок дегенде СНГ мамлекеттердин арасында чоң оборотко чыкса болот экен деп мунун плюстарын көрдүм. Кийинки плюстардын бири бул албетте сулуу салондордун точкаларын раскрутка кылып, аны өнүктүргөнү бир гана мен кызыктар болмокмун же Дарья экөөбүз. Ал эми ал сулуу салондордун санын көбөйтүүгө ошол сулуу салонун ачкан адамдар көп кызыктар болбойт эле. Алар өзүнүн точкасын гана өнүктүргөн кызыктар болот эле. Алар артынан да кимдир бирөөнү өстүрүп, кимдир бирөөнү дагы күчтүү ишкер кылып даярдоого алар кызыктар эмес эле. Биз жалгыз өзүбүз гана филиалдарды өнүктүргөн кызыктар болмок элек. Ошол себептен бүт нагрузканын баары, бүт оордуктун баары өзүбүзгө гана түшмөк элек. Ошонун баарын ойлонуп көрүп, мен фабрикте бир күчтүү көрдүм. Эгерде мен өзүмдүн лидерлеримди жакшы деңгээлге өстүрүп, чоң акча табууга үйрөтүп койчу болсок, ал өзүнүн да окуучуларын чыгарып отуруп, жалпысы биргеликте курган бизнесибиз чоң деңгээлге чыга алышын көрө алдык. Башкача айтканда, муну бизнесте рычаг деп коет, же леверидж деп коет. Ошол леверидждин өтө тармактык маркетингде өтө күчтүү экенин, фабрик бизнесте өтө күчтүү экенин көрө алдым. Жана ушул бизнесте аябай берилип иштеп, күнү түнү онлайн окутуу системасын жасап аттым, онлайн адамдарды чакыруу системасын үстүнөн иштеп аттык дагы. Мен 1,5 жыл бою ушул системаны кыргыз тилинде курууга толугу менен кетти. 1,5 жыл бою мага эч ким ал системаны жасап аткан үчүн акча төлөгөн жок. Бирок арадан андан кийин Дарьядагы ушул бизнеске кошулуп, кайра сулуу салонду нууна чүрүп туруп, мага жардамга келди. Экөөбүз биргеликте, мен 1 жыл иштегенден кийин кайра фабрикте келип, экөөбүз биргеликте иштей баштадык. Бул бизнес жардам менен биз Тонеро бизнес семинарына 2 жолу барып келдик. Биринчи жолу барып келгенден кийин 1 жылдан соң биздин оборотубуз аябай чоң деңгээлге өстү. Жана биздин көптөгөн биз менен кошо барып келген лидерлерибиз чоң деңгээлдерге чыга баштады. Биздин командабызда адамдар айына башында 40-50 миң, андан кийин 70-80 миң, андан кийин 100 миң, 200 миң, 300 миң сом айрыкка чыкканы жетишти. Ошентип жалпысы бизде бриллианттар деген команда деген түзүлдү дагы. Бриллианттар командабыз, биздин командабыз болсо, ушул акыркы биз иштеп аткан 4 жыл ичи бизде орточо 1 айлык оборотубуз, команданын обороту содасы бул 700 миң доллардан 1 миллион доллар содасына чыкты, АКШ долларына. Мындай соданы эч убакта эч бир бизнесте мен өзүм көргөн эмесмин, өзүбүз биз жасаган эмеспиз, бирок команданын күчү менен мына биргеликте жана мен айткан leverage же рычагдын жардамы менен биз үйрөткөн лидерлер өздөрүнүн лидерлерин өстүрүп чыгып, ушундай чоң деңгээлдеги бизнес кура алдык. Биздин бизнесибиз азыркы учурда 12 чет өлкө мамлекетинде курулуп атат. Мына чоң масштабка чыгып атабыз. Албетте азыркы жакынкы убакта биз мына СНГ мамлекеттеринде көбүрөөк алган аракет кылабыз. Андан кийин Европа жана чет өлкөлөргө чыгуунун үстүнөн иштей баштайбыз. Азыркы учурда биздин видеолор акырындык менен болсо дагы казак тилине, өзбек тилине жана түрк тилдерине которулуп атат. Келечекте немис тилине жана башка герман немис тилдерине жана англис тилдерине которулмакчы деген үмүттөбүз. Мына ушинтип азыркы учурда биздин командабыз азыр кыргыз жана орус тилдеринде иштеп атышат. Мына орус тилдеринде дагы алгачкы жаңы кадамдары болуп аткан мезгили. Бул бизнести мына ушул бизнестин жардамы менен биз көптөгөн бизнестерди куруп алдык. Азыркы учурда биз 4 бизнестин ээсибиз. Биз 2 чоң сулуулук салонунун ээсибиз жана той салонунун ээсибиз. Жакын арада Кудай буйрса экинчи той салонун ачкан турабыз. Жана биз офис продажа. Фабрикте продукция берүүчү офис продаж. Ал өзүнчө бизнес, андан өзүнчө кеш өтөт. Ушул жалпысы кошкондо фабрик менен биргеликте бизде азыркы учурда 4 бизнесибиз бар. Жалпысы өзүбүздүн жашообузда биз 13 бизнести жасап көрдүк. 13 бизнести мына 9-ун токтотуппуз, жааппыз. Ал эми 4-өн тандап алып, мына 4-өсү менен иштеп келатабыз. Мунун баары албетте биз качандыр бир убакта тармактык маркетинг бизнесин биринчиден, экинчиден фаберлик бизнесине кошулгандыктан болуп атат. Мына фаберлик бизнесинин жардамы менен биз ушундай ийгиликтерди жарата алдык жана нолдон чоң деңгээлдеги ишкерлердин катарын толуктай алдык. Жана өзүбүздүн артыбыздан көптөгөн адамдарды ишкерликке үйрөтүп, аларды өзүнүн турмушун өзгөртүүгө жардам берип атабыз. Акыркы
4 жыл ичи биз орточо эсептегенде 10 же 11 чет өлкө шаарларын көрүп келе алдык. Кээ бир шаарларды 2 жолдон көрдүк. Мына ал эми жалпысын айтсак, Фаберик компаниясында иштешип отуруп, биз жалпысы 14 чет өлкө шаарларында же мамлекеттеринде болуп келе алдык. Эгерде сизге бул бизнес кызык болуп калчу болсо, жана бул мен дагы ушундай тажрыйба өткүм келет, мен дагы нолдон бизнес баштап, келечекте чоң бир нече бизнестин ээси болуп калгым келет дечи болсоңуз, биздин окуучуларга окшоп, баса биздин окуучулардын арасында дагы бизге окшоп өздөрү тармактык маркетингде чоң иликтерге жетишип, бир нече квартираларды алып, аларды арендага бергендер да бар, жана алардын арасында өздөрүнүн кыялданган бизнестерин ачкандар бар. Дүкөндөр, сулуу салондор жана ушул сыяктуу көптөгөн бизнестерди ачкандар бар. Эгер сиз дагы мен дагы ошондой болгум келет, ошондой жолду басып өткүм келет, мен дагы сиздер менен иштегим келет, сиздин командаңызда иштегим келет деген сизде ой бар болчу болсо, албетте сизге бул видеону ким берген болсо, ошол адамга кайрыласыз. Ошол адам аркылуу сиз өзүңүздүн кураторуңузду таба алсаңыз болот жана сизди бизнеске үйрөтчү, өз ийгиликке жеткен директоруңузду тапсаңыз болот. Ал эми эгерде сиз бул видеону YouTube'дан же башка тараптан менин өзүмдүн баракчамда көрүп калган болсоңуз, албетте капыстан кирип калып, эч ким сизге бул видеону сунуш кылбаган болчу болсо, анда төмөндө менин координаттарым турат, ошол координатка WhatsApp аркылуу жазсаңыз болот. Бирок эгерде сиздерге кимдир бирөө чакырып, кимдир бирөө ушул видеону сунуш кылган болсо, анда кечиресиз, биз сиз менен иштеше албай калабыз. Бирок сиз жалпысы биздин командада боло бересиз. Анда эмесе, аман болуңуздар. Сиздер менен Мирлан Батырханов болду. Бул бизнести кызыгып бир изилдеп көрүңүз.